Эфирден саламатсыздарбы, кошулуп баштаңыздар. Сиздер менен Дубайдан кийин эң чоң трансформациядан кийин да ушундай түз эфирде болуп турганыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер, биринчи кезекте байланышты текшерип алалы. Телеграм мен кандай угулуп жатам. Эгерде угулуп жаткан болсом, кол көтөрүп койсоңуздар. Мээрим Кубанычбек кызы, сиздин микрофонуңузду күйгүздүм. Бул жактан айтып койсоңуз, Телеграмдан кандай угулуп жатам? Жакшы, Угулуп жатам, сонун, рахмат. Жана Instagram, келиңиздер, биринчи кезекте байланышты текшерип алалы. Мен кандай угулуп жатам? Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгисин коюп кетсеңиздер да. Рахмат. Келиңиздер, сиздер менен биз эң сонун күчтүү энергиялуу десек болот да. Дубайдан келген энергияларыбыз менен бөлүшөлү жана жаңы билимдерим менен бөлүшөйүн. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 6-7 күн бою Дубайда болдук. Командабыз менен, амбассадорлор менен да. Жакшы болуп жатырмын. Келиңиздер, анда кийин биринчи жолу менин түз эфирлеримде болуп жаткан болсо, анда бир санын коюп кетсеңиздер, эгерде жок, мен дайыма сиздин түз эфирлериңизди көрөм десеңиздер, анда 2 цифрасын коюп кетсеңиздер, ошого жараша сиздер менен сүйлөшөлү да. Давайте коюп кетиңиздер 1-2 деп. Ал эми Телеграм сиздер комментарийге жазсаңыздар болот. Мен бул жактан ноутбуктан карап турам. Сиздердин комментарийиңиздерди болушунча да. Бирлер дагы бар экен, жаңы келгендер да бар экен. 2 дейт көпчүлүгү да, сонун. Так. Так, 1-2 көбөйүп баштады да, 2 бирок көбүрөөк экен да, жаңы келгендер дагы бар экен, азаматсыздар. Жаңы келгендер болсо, анда демек бир аз өзүм жөнүндө дагы тааныштырып кетсем болот да. Дайыма көрүп жүргөн болсоңуздар, бул албетте сонун эмне тууралуу түз эфир дейт да. Бүгүн биз сиздер менен түз эфирден биз жакында эле психологиялык сабактарды Дубайдан жаңы билимдерди алып келдик. Дал ошол билимдерим менен бөлүшөйүн деп сиздер менен түз эфирге чыгып отурам. Албетте Дубайдан кийин аябай чоң трансформацияны дагы басып өттүм. Себеби дегенде дайыма өзүбүз менен иштегенде бизде эмне болот? Трансформация болот да, өзгөрүү болот. Жана өзгөрүү деген мындай самолет жерге учканда, анан жерге конгондо дур деп аябай бир башкача болот го. Бизде адамдарда дагы ушундай болот да. Учканда, өзгөргөндө, жакшы жака өзгөрүүдө дагы аябай ушундай чоң бир вибрациялар менен өтөбүз да. Ушундай өзгөрүүлөр дагы сиздерде болуп турса керек, менимче өзүңүздөр иштеген учурда. Сонун азаматсыздар, келиңиздер, анда ким кайсы жактан чыгып жатат, ким кайсы мамлекеттен, ким кайсы шаардан, бул жака жазып кетсеңиздер. Анткени биз жакында эле Дубай шаарында болдук. Менин продюсерим Кундуз Таштанова жана биздин амбассадорлорубуз 4 кыз болуп, биз ал жака 5 кыз болуп ал жакта чоң ретритке катыштык, эң сонун методикага катыштык. Методиканын 2 күндүк, 3 күндүк ретритине катыштык жана ошондой эле мен үчүн аябай бир өзгөчө ретрит болду. Себеби дегенде, элестетиңиздер, Кыргызстанда, кыргыз тилинде да, өзүмдүн жердештеримдин алдында, Москвада деле кыргыз тилинде выступать этип жүргөн мен үчүн аябай мындай көнүп калган болчумун да. Ал эми Дубайга элдин дүйнөлүк ар тараптан келишти ал жактачы, Америкадан, Италиядан, Испаниядан, Россиядан да дүйнөлүк аудиториянын алдында выступать этиш мен үчүн аябай бир чоң трансформация болду да, чоң өзгөчөлүк болгондуктан ушунчалык сүрдөп, ушунчалык бир башкача сезимдер менен выступать эттим.
мен үчүн аябай чоң трансформация болду, чоң жетишкендик, чоң ийгилик болду деп айта алам. Себеби дегенде буга чейин бул методиканы мен кыргыз тилинде, психологияны кыргыз тилинде, жөнөкөй тилде алып барып жүргөм. Ал эми мындан ары көп учурда орус тилинде жана орус аудиторияга дагы чыкканга көп туура келип атат да. Ошон үчүн аябай мен үчүн аябай чоң канам болду деп айтсам болот. Так. Кайсы жакта дегенге бул жактан айымдар жооп берип атышат. Эң сонун Кара-Балтадан, мамлекеттен дегенге да жооп берип атышат. Сонун Кыргызстандын 7 дубанынан жана ошондой эле бизде ар жактан мамлекеттен катышкандар бар. Эгерде Москвадан катышып аткандар болсо, көбүнчө Москвадагыларда Telegram бир аз көйгөй менен киришет, VPN менен проблема да, ал жакта көпкө чейин түз эфирде боло алышпайт. Эгерде жакындарыңыздар Москвадан кире турган болсо, анда Telegramдан Заткан Жусупова Заткан Эркинбековна деген ал жакта менин өзүм каналым бар. И ошол жактан дагы чыгышса болот. Вау, бул жакта Италиядан катышкандар бар экен, Таластан чыккандар бар экен. Өзүбүздүн жакын, бизге жакын Бишкектен чыккандар бар экен. Мен өзүм Бишкекте турам. Бирок биз көп учурда Бишкекке барабыз, Россияга барабыз, то есть Москвага барабыз, Ошко барып турабыз анда санда да. Ошондуктан бирок албетте биздин Бишкектегилерге аябай повезло. Себеби дегенде ушул Бишкекте дагы 19-унда дагы жандуу жолугабыз. И ал жакта дагы өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Сонун 9 торо дейт. Сонун абдан кубанычтамын сиздерди ушул бүгүнкү эфирден көрүп турганыма. Бүгүнкү эфирден мен сиздерге жөн гана, биз көбүнчө эле мындай түз эфирден жөн эле сүйлөшүп отурабыз депчи. Канчалык активдүү болгон сайын да сиздер активдүү деген комментарийге суроолоруңуздарды берип да, көңүл коюп угуп, берген суроолорго жоопторду жазып, плюстарды басып да, комментарийлерди жазып турган сайын сиздер ошончолук биз менен жакын байланышта болосуздар дагы. Энергетикалык жактан көп трансформация болгонго, сиздерде дагы көп мүмкүнчүлүк болот трансформация болгонго. Себеби дегенде биз бүгүн сиздер менен жөн эле билим эмес, именно мындай экен да. Адамдар бир жака барып кайра келгенде мен мурун түшүнчүмөсүн да, мурун студент кездеримде да, иштеп жүргөн кездеримде, Москвада иштеп жүргөн кездеримде түшүнчүмөсүн. Качан гана мен именно ушул психологияга келгенден кийин эмнени түшүндүм, көрсө адамдар дүйнө кыдырган сайын да, адамдар дүйнөгө чыккан сайын, мисалы туура айыл аябай сонун да, мен өзүм айылдык болом да, айыл сонун, конечно, бирок канчалык шаарга келип кайра кеткен сайын бир өзгөчө нерсени байкайсың да, айылың бир башкача болуп калат көзүңө да, бир мындай башкача көрүнүп, жакшы көрүнүп, жүрөгүңө жакын болуп калат да. Ошол сыяктуу эле биз башка мамлекетке чыккан сайын андан бетер өзүбүздүн мамлекетибизге жакындайбыз да. Өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, балдарыбызга жакындап баштайбыз. Мурун бул кечке ызылдай бересиңерби дей турган болсок, наоборот бир жака барып келгенден кийин сагынып да, балдарыңды жакшы көрүп, кучактап, ошол сыяктуу эле дайыма өзгөрөм десеңиздер, эгерде чоң ийгиликтерди жаратам, чоң акчаларга чыгам дей турган болсоңуздар, дайыма чет мамлекеттерге чыкканга аракет кылыңыздар. Бизде көбүнчө четке, келиңиздер бул жака жазыңыздарчы комментарийге. Ким качан акыркы жолу чет мамлекетке чыгып келди жана кайсы жака барып келди. Чет мамлекетке болбосо деле, мисалы, Кыргызстандын бир шаарынан бир шаарына барды да. Мисалы, көлгө бардык, көлгө барбай жүргөн болсок жакшы да. Себеби дегенде көлгө барбай жүрүп барган адам же Жалал Абадка или там Ошко или там Таласка, Нарынга дегенде, ушундай ким качан акыркы жолу каяка барды бул жака комментарий менен сөзсүз түрдө бөлүшүңүздөр. Себеби дегенде биз канчалык дүйнө кыдырган сайын ошончолук трансформация болобуз да, ошончолук аң сезимде расширение болот. Анткени бизден Сары Челекке бардым дейт, сонун. Мен Сары Челекте болгомун, Сары Челекти аябай жакшы көрөм. Египетке март айында бардым дейт, сонун, Ошко барып келдим кышында. Мен эч качан чыккан эмесмин дейт.
вот чет мамлекеттерге болушунча чет мамлекеттерге барсаңыздар жакшы. 2019-18 турса бул бир аз алысыраак болуп калат. Жакшы, конечно, бул деле сонун, бирок болушунча алыс жакка чыккандарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Бул Telegram сиздер комментарийге жазыңыздар, Кыргызстандан чыга элекмин дейт. Каникулда Москвага кетебиз дейт. Чөтө мен де Москвага барып келишим керек болду. Жумуштар чыгылат Москвадан. Апрелде Ташкентке барып келдим дейт. Сон декабрда Турцияга бардык дейт. Вау, молодцы, да. Мен ниет койдум, эми кийинки саякатымы умрага барайын деп, себеби дегенде ушунчалык. Бул барганда, биз Дубайга барганда Абу-Дабиге мечитке бардык. Анан мечитке барганда ушунчалык мечиттеги мечит Кудайдын үйү болуп атпайбы да, ушунчалык бир башкача өзгөчө тазалыкты байкадым да. Эмки саякатымды болушунча жолдошум мененби же балким бир туугандарым мененби, негизи күйөөсү менен барыш керек деп калат, умрага барам деп көптөн бери ниет кылып жүрөм да. Так, декабрда Турцияга бардык дейт. Алматыга 22, да, Москвадан Ташкент, Казакстан, азаматсыздар. Сонун да умрага барганга разбор кыласызбы дейт. Конечно, кылам да. Парижге бардык, Германияга, Финляндияга барып келдик. Вау, азаматсыздар. Дубайга, Катарга барганга ниет кылып жатабыз. Сонун. Канчалык сиздер чет мамлекетке чыккан сайын, ой, не калын. Ошончолук жакшы да. Канчалык биз чет мамлекетке чыксак, ошончолук жакшы да. Так, сонун азаматсыздар. Ошол сыяктуу дагы мен дагы 4-апрелде Дубайга барып келдим да. Дубайга барып, ал жактан албетте эң сонун энергияларды алдык. Ал жактан ушунчалык барып келгенин өзү эле трансформация да. Барып биз еще выступать этип ал жактан да өзүмдүн болгон билимдерим менен бөлүшүп, кайра өзүм ал жактан 2 күн бою билим алып да, анан келип, вот сиздер менен бүгүнкү күндө бөлүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Машина техникасында бересизби, машина албай жүрсө сабакта дейт. Бизде бардыгы тең эле, машина, үй, максат, бардыгы тең эле, булардын бардыгы тең эле биздин каалообуз да. Кеп бул жерде максатта гана эмес, кеп бул жерде биздин сезимдерде, эмоцияда болуш керек. Ушуну эч качан унутпаңыздар. Себеби дегенде бизде эмоция менен жашайбыз, биз адамдарда эмоция деп коет. Дал ошол эмоция бизде 1-кабат, 2-кабат, 3-кабат, 4-кабат болуп, аң сезимибизде кабатка бөлүнөт. 1-кабат бул 1-кабат, аң сезимдин 1-кабаты бул мен бармын деген. 1-кабатта өзүбүздүн бар экенибиз жөнүндө. Мисалы көптөгөн психологиялык сабактардан окуп жүрбөйсүздарбы да? Ошол жактан өзүңүздөрдүн психологиялык сабактарды окугандан кийин анан айтып атпайсыздарбы да? Мен өзүмдүн бар экенимди билип баштадым. Көрсө мен жашай бериптирмин, иштей бериптирмин, акча табыптырмын, бирок өзүмдүн бар экенимди унутуп калыптырмын деп атпайсызбы да? Ал биздин аң сезимден ушундай учурлар болду беле? Өзүңүздөр психология менен окуп, анан мен өзүмдү унутуп калган турбайбы, өзүмдү жакшы көргөн эмес турбаймынбы? Рахмат. Өзүмдүн бар экенимди эстедим, психологияга келип, өзүм менен иштегенде деген учурлар болду беле сиздерге? Каалаган үрөңгө көтөрүлгөм дейт. Сонунда. Бул 1-кабатта. Биз көп адамдар 1-кабатта жашайбыз. Таарынган адамдар да, таарынабыз, энергиябызды кереги жок жака жумшайбыз, бирөөлөрдү жамандайбыз, бирөөлөргө капа болобуз, бирөөлөрдү күнөөлөйбүз, күйөөбүздү күнөөлөйбүз да. Элдердин баардыгын күнөөлөйбүз да, таарындың, капа болдуң, көптөгөн сезимдери болдубу именно жаш бала кыялындагы да. Ушундай адамдардын баардыгы булар 1-кабатта жашаган адамдар да. Алар фокусун өзүнө койбойт, баардык фокусун каяка коюшат? Сырткы дүйнөгө коет. Алар өздөрүнө жоопкерчиликти албаган бул аң сезимдин 1-кабаты.
Ал эми экинчи кабат бул именно максаттардагы дал ошол биздин аң сезимдин кабатынан көз каранды. Экинчи кабат бул мен сезем деген кабат. Мен өзүмдү сезип жатам деген кабат да. Өзүмдү сезип жатам деген кандай? Ал мен өзүмдүн жашоомдо бар экенимди сезип жатам да. Жолдошумду сезип атам, балдарымды сезип атам, максаттарымды сезип атам. Деги эле жашоомдо сезим түрдүү жашоонун рахатын сезип жашаганда, ушулардын бардыгы булар экинчи кабат. Үчүнчү кабат, экинчи кабат бул сексуалити деп коет. Мисалы аялдардын аялдык энергиясы дал ошол биздин маткабызда жайгашканда, именно биздин сезимдерибиз дал ошол экинчи кабатта. Биздин көптөгөн адамдар айымдарда, айрыкча айымдарда биздин экинчи борборубуз, экинчи кабатыбыз блоктолгон, жабык. Сексуалдык деген сөздү уксак эле, ой, уят дей беребиз да. Нет. Кеп бул жерде сексуалдуулук жөнүндө эмес, бул жерде энергия жөнүндө жана сезимдер жөнүндө. Бизде канчалык сексуалдык энергия көп болгон сайын айымдарда. Сиздерге кызыктуу ушул тема? Айымдар, өзүңүздөрдүн сексуалдык энергияңыздар жөнүндө билгиңиздер келеби? Эгерде билгиңиздер келсе, бул комментарийге жазып кетсеңиздер. Мен үчүн керектүү маалымат деп. Мен мисалы буга чейин сиздерге айткан эмесмин да. Айтсам дагы мындай толук маалымат берген эмесмин. Болду, өзүмдүн ордумду таптым. Мисалы азыр айтып атпайсыздарбы, мага үй керек, машина керек, мамиле керек, мисалы түрдүү максаттарыңыздар бар да. Ошолордун бардыгы бизге кайсы учурда оңой келет? Качан гана биз өзүбүздүн сексуалдык энергиябызды ачкан учурда. Сексуалдык деселе прям чечинип алып эле көчөгө чыгып алып эле монтип кереги жок. Сексуалдык деген бул биздин энергиябыз. Биздин өзүбүздүн бар экендигибиз да. Биздин көп учурда жолдошторубуз акча таппайт. Жолдошторубуз, мисалы көп айымдар бар да, турап. Жолдошумдун акчасынын көбөйгөнүн каалайм дегендер бар да, турап. Жолдошторубуздун көп акча тапканын каалайбыз. Жолдошторубуз бизге белек бергенин каалайбыз. Бай болгонун каалайбыз да. Эгерде чындыгында жолдошторубуздун бай болгонун каалаган болсок, анда эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте биз кечке акча таппайсың, тегинпейсиң, же ичесиң, же көңүл бурбайсың, мага белек бербейсиң десек, андан биз пайда чыгара албайбыз. Анын ордуна эмне кылышыбыз керек айымдар? Дал ошол өзүбүздүн биринчи кабатыбыз менен, анан экинчи кабатыбыз менен иштешибиз керек, аң сезимден. Бул биздин сексуалдык энергиябыз жөнүндө. Азыр бир аздан кийин айтып берем, ал жөнүндө кенен маалымат берем да. Анан бизде үчүнчү кабат бар. Аң сезимдин үчүнчү кабаты бул дагы эмоция, ишеним жөнүндө. Бул биздин доверие, ишеним. Ишеним каяктан келет сиздердин оюңуздар боюнча? Бияка калтырып кетиңиздер. Ишеним каяктан келет? Ишеним бул биздин аң сезимде, биздин сабакта уровень души деп коет. Бул биздин душабызга тиешелүү. Бул чындап келгенде кимге тиешелүү? Кана кимдин ою кандай? Бул жака комментарийге жазып кетиңиздер. Бул жактан жана бүгүнкү сабак эмне жөнүндө болот? Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп жазгансыздар да. Бүгүн сөзсүз түрдө практика болот. Анан албетте бүгүн биз сиздер менен Дубайдан келген жаңы билимдерим менен бөлүшөм жана албетте Дубайдан келген энергиялар менен бөлүшөм да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, Дубайдын шейхи кайсы бир учурда жанагы Бурдж Халифти салып атканда айткан экен да, ниет кылган экен да. Ушул шаар дүйнөдөгү эң кымбат шаар болот деген экен да. Анын айтканын укканда элдин баары күлгөн экен да. Ушул жер кымбат шаар болобу депчи, ал жер деген чөл да турап, чөл анан эле деңиз да. Кеп көрдүңүздөрбү? Ошол чөлдөн эле ошондой чоң шаарды кандай кылды? Ал жерде эң башкысы шейх эмне кылды? Ниет кылган да. Ошондой ниет кылган, ниет кылганына жараша ал түш дагы көргөн экен да. Түшүндө ошол Бурдж Халифти салыш керек болгон. Бурдж Халифти салып
Анан инвесторлор келген, конечно, көптөгөн аябай көптөгөн кыйынчылыктарды көрүшкөн, бирок ошого карабастан азыр эми Дубайда эң бир эмне гана кылбай эле, прям элементарно мен эмнесине суктандым, чындыгында көп жагына бара алган жокмун. Мен мечитке бардым, анан сад деп коет экен. Эмне бир нерсе бакча деген гүл бакчага бар экен, ошолго бардым да, башка жактарга бара алган жокмун. Себеби дегенде биринчиден окуу менен жүрдүм, экинчиден ооруп калдым да. Анда ата энеден дейт, өзүбүзгө ишеним. Да, ишеним апага дейт сонун, да. Азаматсыздар. Гүл бакчасын эле көргөндө мен ушунчалык суктандым да. Эмнеге? Анткени сиздер дагы бара электер, сөзсүз түрдө барганга ниет кылыңыздар. Кудайым тез эле жол ачып берет да. Гүл бакчанын ушунчалык бир жөн эле сала берген эмес да. Гүл бакчаны жөн эле мындай бакча кылып эле сала берген эмес. Ушундай бир чыгармачылык, ар бир нерседе бир өзгөчөлүк, ар бир салынган нерседе кооздук, ар бир салынган нерседе бир чыгармачылык бар да. Адамдын жүрөгүнөн чыккан нерселер бар да. Ал жерде адам баласы ойлоно албайт, ал бир өзүнчө бир талант бар да. Келиңиздер, эми ишеним жөнүндө айта турган болсок, эмне? Ишеним жөнүндө айта турган болсок, ишеним бул биздин 3-чү кабат, аң сезимдин 3-чү кабаты бул ишеним. Ишеним бул биздин апабызга болгон ишеним. Эгерде биз апабызга ишене албасак, дүйнөдө биз эч кимге ишене албайбыз. Ишенесиздерби? Күйөөбүзгө да ишенбейбиз, партнерубузга да ишенбейбиз, жолдошубузга да ишенбейбиз, аялыбызга да ишенбейбиз, балабызга да эч кимге ишенбейбиз. Ишенесиздерби? 3-чү кабатыбыз бул биздин апабыз менен болгон байланыш. Душа. Биздин душабыз, биздин апабыздын, мындайча айтканда, периште да. Биздин периштебиз бул бул дүйнөдөгү биздин периштебиз бул апабыз, бизди колдоп турган периштебиз бул биздин апабыз менен эле барабар да, экөөчү. Жердеги биздин периштебиз бул биздин апабыз, бул жактагы бизди колдоп турган бул биздин периштебиз. И экөөнү тең ким берген? Албетте Кудай берген да. Дал ошол апаларыбыз аркылуу биз жака жол салабыз да. Ошон үчүн 3-чү кабат бул апага болгон ишенич. 4-чү кабат эмне бул? 4-чү кабат, аң сезимдин 4-чү кабаты бул биздин жүрөгүбүз. Сиздин апаңыз өтүп кетсе эмне, апаңызга ишенбей каласызбы? Жүрөгүңүздө бар ишенич калат да. Апаңыз бар болгон да кайсы бир учурда, туурабы? Апаңызды көрбөсөңүз да кандайдыр бир жүрөгүңүздө сезим болот да, по-любому. Биз сиздер менен ата эне эмес, биз сиздер менен программалар жөнүндө эле сүйлөшүп атабыз да. Ошон үчүн өтүп кеткен бар, алар жөнүндө эч кандай мааниге эмес. Мисалы, мен атам өтүп кеткен, мен атам өтүп кеткен, туура, бирок мен атамдын жашоосунда ишенгенмин да, туура? Атама ишенгенмин, атам менен сыймыктанганмын, азыр деле сыймыктанам өтүп кетсе деле, туура? Ошон үчүн эч кандай андан көз каргандай эмес. 4-чү. Бул биздин эмне? Жүрөгүбүздөгү сүйүүбүз. Аң сезимдин бул 4-чү кабаты сүйүү да. Ишенгенден кийин бизге эмне келет? Сүйүү келет да. Бул дагы эмне? Эмоция, бул дагы сезим. Именно ишенген адам да, сезген адам, сүйгөн адам да, акчасы дагы болот, үйү дагы болот, машинасы дагы болот, бар болот. Вот. Сүйүү каяктан келет? Сүйүү дагы кайсы бир учурда, көп учурда биз жүрөгүбүздү жаап коебуз. Көптөгөн жашоодо боло алганда жүрөгүбүздү жаап коебуз да, жүрөгүбүз мындай таш болот да. Негедир жүрөгүбүздү эч кимге ачпайбыз. Анан күйөөбүз менен мамилебиз жакшы болбойт, акчалар келбейт, береке жок болот да, кабыл албайбыз, себеби жүрөгүбүз аркылуу кабыл алабыз. Жана айымдар, биз ишенесиздерби, энергиялык жактан айтканда биз жүрөгүбүз аркылуу жана маткабыз аркылуу кабыл алабыз. И анан албетте биздин 5-чи кабатыбыз бар. Бул биздин өзүбүздүн сырткы дүйнөгө өзүбүздү алып чыкканыбыз, сүйлөгөнүбүз да. Мына мен Дубайга барып, ошол дүйнөлүк аудиториянын алдына чыккан учурда менде эмне болду? Дүйнөлүк аудиториянын алдына чыкканда меники именно тамагым ооруду да. Эмне үчүн? Анткени сырткы дүйнөгө алып чыгуу деген бул атанын алдына чыгуу деген дагы сөз да.
атанын алдына чыгуу дегенде бизде аябай канчалык өзүбүз менен иштеген сайын ошончолук болдору тереңдеп эле кете берет да. Аны өзүбүз менен иштей беребиз, бирок канчалык өзүбүз менен иштеген сайын ошончолук тазаланып и уровенибиз дагы көтөрүлүп кете берет. Мен өзүмдүн аябай чоң бөлүмдү таптым. И жана трансформация дагы болдум да. И 4 жылдан кийин тамагым 4 жылдан кийин ооруду да. 4 жылга чейин оору элек болчу. Менде хронический бронхит бар да. И андан кийинки аң сезимдин кабаты бул өзүбүздү сырткы дүйнөгө сезим. Бул дагы сезим, бирок сезим дегенде кандай? Көзүбүзгө көрбөгөн нерселерди биз көп учурда эмне кылабыз? Сезебиз да. Мисалы мен азыр айтайын кара ит деп. Кара ит дегенде сиздер алдыңыздарда кара ит жок, баарыбыздын тең эле алдыбызда кара ит жок. Бирок мен сиздерге кара ит дегенде сиздерге кандайдыр бир нерсе көрүндү да. Көкөтө бир кара итти дароо элестеттиңиздер, туурабы? Да? Ошол маалыматтар каяктан алынышы мүмкүн? Мисалы мен ручка деп эле айттым, жөн эле ручка деп айттым. Сиздердин ар бириңиздердин көзүңүздөргө кандайдыр бир ручка көрүндү, туурабы? Аны каяктан көрөбүз? Вот именно ушул жактан бул жак аралашат дагы. Көзүбүзгө көрбөгөн нерселерди сезүү, көрүү. Бул биздин третий глаз деп коет. Бул биздин 6-чы кабатыбыз. И анан биздин 7-чи кабатыбыз, аң сезимдин 7-чи кабаты да, ал биздин создатели реальности деп коет. Жашообузду түзгөн, бул биздин мээбиздеги баардык программаны башкарган эң жогорку биздин точкабыз. И мындан дагы нары мындайча айтканда биз аң сезимдин 13 кабаты жөнүндө маалыматтарды алып келдик да, элестеткиле 13 кабат. Жаңы маалымат биз үчүн аябай прям чоң ачылыш болду. Ушул эле биздин турган 7 кабатыбыздын тигил жакта 6 кабат элестеткиле. Прям мен ушул жакта да жүрөм, и менин үстүмдө дагы өзүнчө 7 кабат бар да, элестеткиле да. Бул аябай чоң билим да. Мунун баардыгын, конечно же, биз сиңирип билишибиз керек. Бирок мунун баардыгын сиңирип кабыл алуу оңойго турбайт да. Ошон үчүн албетте мен сиздерге айтмакмын, 1-чи кабат менен иштеп башташыбыз керек да. Анан 1-чи кабаттан кийин 2-чи кабат менен иштешибиз керек да. Азыркы учурда Кыргызстанга баардык эле бүт ушул 7 кабат менен тең иштей турган, аң сезимдин 7 кабаты менен тең иштей турган билимдердин баардыгын мен алып келдим. Официалдуу түрдө генералдык амбассадорлук деп сатып алып, азыркы учурда баарыңыздар көрүп атасыздар да. Биздин жылдыздарыбыз амбассадор болуп атышат. Амбассадор деген эмне бул? Бул ошол компаниянын жүзү да. Ошол компаниянын эл аралык Академия мастер разборовдун жүзүмүн азыркы учурда мен алардын билимдерин официалдуу түрдө сиздерге берип, жана бизден билим алгандарга сертификат алып берип, жана ошол сертификатты сиздер колдонсоңуздар дагы болот. И мастер разборов болсоңуздар болот, жана дал ошол аң сезимдин кабаттары менен иштесеңиздер дагы болот. Каалайсыздарбы? Официалдуу эл аралык Академия мастер разборовдун билимин алып, и официалдуу сиздерге айтып кеткен 7 кабаттуу билимди алып да, жана албетте мен сиздерге дароо 7 кабатын бере албайм, дегенде 7 кабатын бериш аябай сиңириш бул билимди кыйла оорого турат. Ошон үчүн бөлүп алганыңыздарды сунуштайм. Азыркы учурда сиздер талдоо чеберин алсаңыздар, бизнести белекке берем. Эгерде сексуалитин алсаңыздар, myself'ти белекке аласыздар. Мындан кийинки уровендерде уже бир аз башкачараак болот да. Эгерде каалай турган болсоңуздар, да, пожалуйста, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы сиздердин колдоруңуздарда. Эми давайте башынан баштап 1-чи кабат жөнүндө сүйлөшөлү да. Аң сезимдин 1-чи кабаты деген бул эмне? 2-чи кабаты жана сексуалдык энергия жөнүндө ал боюнча дагы прям кенен маалымат берип өтөм.
Аң сезимдин биринчи кабаты бул мына бүгүнкү күндөгү менин жашоом. Бардыгы тең эле биздин жашообуз жөнүндө. Баары тең эле биздин максаттарыбыз, үйлөрүбүз, машинабыз, ден соолугубуз. Бул жактан айтып атпайсыздар, ооруп атам, менин максаттарым мынтип атат, ажыраштым, жараштым, мамилем тигиндей болуп атат, айтып атасыздар да. Кто? Пасту? Хорошо, пока почистите. Эртең кайтсаң алып кел бир. И потом. Вот, аң сезимдин биринчи кабаты деген бул биздин жашообуздагы акча, мамиле, ден соолук, мындайча айтканда выживать этебиз да көбүнчөчү. Эртең продуктуга эмне алам, продуктуга акча керек, кредит төлөшүм керек, квартплата төлөшүм керек да, кийим алып беришим керек балдарга. Ушинтип жашагандар барбы араңыздарда? Эгерде ушундай жашаган болсоңуздар, бул жактан жазып кетиңиздер. Дайыма сиздер ойлоно бересиздер. Эртең эмне продукт алам, продуктуга акчаны каяктан табам, кредитке акчаны кантип төлөйм, аренданы төлөшүм керек, кокуй тигине кылышым керек, мынтишим керек, тигинтишим керек деп дайыма переживать этип жашагандар барбы? Комментарийге калтырыңыздар, эгерде ошондой болгон болсо, эгерде ошондой жашоодо жашаган болсоңуздар да. Ооба мен дейт ва. Караңыздар, канчалаган адамдар биринчи кабатта жашаган адамдар да буларчы. Себеби дегенде биринчи кабатта жашаган адам бул дайыма биз переживать этип жашайбыз да, дайыма переживать. Именно повышение, не деп коет эле? Биякта повышение, менде повышение там. Переживать этип жашайбыз, дайыма тынчсыздануу менен жашайбыз. Тынчсыздануу, коркуу да, ачка калгандан коркуу, балдарым эртең эмне болот, балдарымдын жашоосу эмне болот, кокуй тиги эмне болот, эртең балам көчөгө кетти эмне болуп кетет, балам мектепке кетти эмне болуп кетет, тиги эмне болот, ой кокуй деп постоянно ушинтип кокуйлап жашаган, тынчсыздануу менен жашаган адамдар, булар именно выживание менен чисто жан сактоо, жанды аман сактап калуу менен жашаган адамдар, булар биринчи кабаттагы адамдар да. Болор болбоско ойлонуп, кыжалат болуп, үнүм өтөт. Вот, көрдүңүзбү? Да. Вот именно ушундай адамдар булар аң сезимдин биринчи кабатында, биринчи этажда жашаган адамдар деп койсок болот да. Бизде адамдарды ушундай кылып аң сезимдери менен эле адамдарды түшүнүп койсок, адам сүйлөп атканда эле, бул психология да. Мен мисалы адам менен сүйлөп атканда эле адам кайсы кабатта экенин сразу билем да. Ал эми экинчи кабатта жашаган адамдар бар да. Кээинки адамдарды көрдүңүз беле? Адамдарды көрдүңүздөр беле? Эч нерседен камсанабайт. Жан дүйнөсү тынч, чөнтөгүндө канча акчасы бар, ушунчалык ишеним менен, ушунчалык мындай ушундай адамдар барбы? Сиздерде араңыздарда барбы? Эгерде болсоңуздар айтыңыздар. Мен ушунчалык ишеним менен жашайм, ушунчалык сүйүү менен жашайм, жашоомду ушунчалык сүйөм, менин жашоомо баары акча деле өзү эле келе берет, мүмкүнчүлүктөр келе берет. Мисалы базарга чыксам, содага клиенттерим деле келе берет, жумушум деле боло берет деген ушундай адамдар барбы? Араңыздарда, да? Эгерде ушундай мындай толуп жашаган адамдар болгон болсо, сен дейт. Бар сиңдим ошондой дейт, сонун. Бирок сизден билим алып, менде өзгөрүүлөр бар дейт. Аллахка тапшырып тынчып калдым дейт, сонун. Так, мен сабактарды окугандан кийин Аллахыма тапшырып тынчып калдым. Жакшы жумушка кирип, намазга жылсам деле ушинте берем. Эркектер ушундай го, чиркин карызы көп болсо да, беймарал үйдө жата беришет, иштебей дейт. Себеби дегенде эркектер биринчи кабатта эмес, эркектер көбүнчө 7-чи кабатта жашашат да. Алар биринчи да кабатта эмес, 7-чи кабатта жашашат. Алар Кудайга аябай жакын адамдар да. Вот, да, тревожность болуп, эстен таанып калдым дейт. Да. Көрдүңүздөр, биз канчалык биздин аң сезимдин кабаты ылдый болгон сайын, ылдыйкы этажда жашаган сайын, мен да кээинки айымдарда айтам да, ой, силер биринчи этажда эмессиңер, силер даже подвалдасыңар. Силер прям подвалда жашоо эмне экенин билбей жашап жүрүп эле, анан ошол ойдон кетесиң.
Анан эле бир күнү карасаң эле уже жашооң бүтүп калганын байкап каласың да. Сенден билим алып өзгөрүү бар дейт. Сон азаматсыздар, араңыздарда бар экен. Бул уже эле жакшы да. Эми сиздердин максатыңыздар, айтыңыздарчы, биз кантип дал ошол аң сезимдин тепкичин көтөрө алабыз? Боюнда болтуруш үчүн эмне кылыш керек? Боюнда болтуруш үчүн дал ошол биринчи кабатыңыз менен иштешиңиз керек. Сөйдө боюмда болбой калат деп тынчсызданып атпайсызбы да? Биринчи кабатыңыздагы түрдүү тынчсыздануу, тоскоолдук блок деген программаларды иштешиңиз керек дагы. Экинчи кабатка көтөрүлүшүңүз керек. Экинчи кабат деген бул биздин рахат деген этажыбыз да. Аң сезимдин рахат деген этажы. Рахат, ыраазычылык, сүйүү, ишеним болгондо сизде ошончалык жүрөгүңүзгө ишеним келет. Кудайым мага баланы да берет, мага жашоону берген Кудайым мага баланы дагы берет. Кудайым мага жашоону да берет, бакытты да берет, баарын берет деп ишеним келгенде сизде бала дагы келет да. Эгерде сиз бул эмне болот, деген кылсам эмне болот, мынтсам эмне болот, мынтишим эмне кылышым керек дей берсеңиздер, анда ал нерсенин бардыгы болбойт. Ошон үчүн биз максатыбызга оңой жетиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Албетте, сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Да, сен айтып атасың, муну айтып атасың, тигини айтып атасың, ишен деп атасың, сүй деп атасың да, рахаттан деп атасың. Аны биз кантишибиз керек? Биз канткенде рахаттан алабыз, канткенде коркпой калабыз, канткенде ишеним пайда болот дешиңиздер мүмкүн да. Албетте, биз именно биринчи этаждагы блоктор менен иштешибиз керек. Коркуу кимдин программасы? Биздики эмес. Биз адамдар программаны эле көтөрүп жүргөн эле био телефонбуз, роботбуз. Баарыбыз тең набор программ деп коет да. Бир нече программа көтөрүп жүргөн адамдарбыз. Мисалы, тынчсыздануу. Ойлоп көрүңүзчү, ким тынчсызданганы көргөнсүз? Чоң энеңиз, чоң атаңыз, апаңыз. Сиз ошол адамдардан турасыз да. Ошол адамдардан курулуп отуруп, биз ошолордон пайда болгонбуз да. Кудайым бизге ата энени жөн эле берген эмес. Алардын программасы бизге керек болгон. Эмне үчүн? Чтобы биз жан сактап кетиш үчүн. Атабыз карыз болгон мисалы да, карызды элестеткиле. Ким эчтеген ойлонгон эмес да. Ошон үчүн бардык программалар менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Азамат бул жакта айымдар жазып атат, трансформация курсун деп. Окудум деп да. Туура азыркы учурда трансформация курсун бүгүн бүтүрүү кечеси болду, бүттүк. Буюрса 19-унда сиздер менен жандуу жолугабыз трансформация курсундагылар менен. Жана баарыңыздарды Бишкек шаарында 19-унда жандуу энергия менен бөлүшүүгө да чакырам да. Да, көрдүңүздөрбү, көпчүлүгүңүздөр эле апам деп атасыздар. Демек, тынчсыздануу каяктан келген? Ападан келген. Коркуу каяктан келген? Ким коркчу? Кошунаңыз корксо деле сиз корко бересиз. Азыркы учурда телефон деген нерсе бар, айланан каяктагы бар жоктун баары бар, ал жактан деле алып алышыңыз мүмкүн да. Ата энеңизден алышыңыз мүмкүн, чоң ата чоң энеңизден алышыңыз мүмкүн, тайта тайнеңизден алышыңыз мүмкүн, чөйрөңүздөн, подружкаларыңыздан деле алып бересиз да. Ошон үчүн эгерде жашооңуздарды таза өзүңүздөр каалаган жашоодо жашайм десеңиздер, анда албетте өзүңүздөр каалаган программадагы эле жашоону жашап, кереги жок программаны каяктан алсаңыздар, ошол жака берсеңиздер болот. Кимден алсак ошого берсек болот. Атабыздан алганда атаны, атага ападан алган программаны апага. 19-апрелде болот жандуу жолугушуу. Тренажер трансформация жашоо өзөгүн окудум. Азаматсыз да, сонун звук деп атат, угулбай атам мен. Вот, биринчи кабаттагы программа бул, биринчи кабаттагы аң сезимдин биринчи кабаттын иштеши үчүн биз кимден алсак, именно ошол жака беребиз. Лоялдуулук программасы бар, эсиңиздерде бар, трансформация курсунун катышуучулары да. Лоялдуулук бар, иерархия деген бар, алардын бардыгы менен иштеш керек. Программаларды кайтарып берүү, күнөөлүү сезим бар, капачылык деген бар, эмоция деген бар да. Эми трансформация курсунда биз аябай прям сиздер менен терең кирип эмоциялар менен иштей албайбыз. Ал эми талдоо чеберинде биз
ретрит өткөрөбүз дагы. Ретритте именно эмоция менен кантип аябай терең иштегенге үйрөтөм ал жакта. И ошол эле нерсени сиздер кийин өзүңүздөрдүн окуучуларыңыздарга же өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдө же өзүңүздөргө колдонгонду билесиздер. Менин негизги максатым сиздерге мендеги бар билимди берип коюу. Ал билимди эртеңки күнү кантип алып кетесиз, дальше алып кетесизби, же жашооңузда колдоносузбу, же чөйрөңүздө туугандарыңызга колдоносузбу, аны албетте сиз өзүңүз чечесиз да. Азаматсыздар, сонун келиңиздер анда экинчи кабат жөнүндө айтып берем азырда. Сексуалдык энергия. Биринчи кабатты түшүндүк да. Биринчи кабатта программалардын көпчүлүгү бизге таандык болбойт. Биринчи кабатта жашагандардын баардыгы эртең эмне тамак кийем, эртең кредитке каяктан акча табам, эртең квартплатка каяктан акча табам, үй алганда акчаны каяктан табам, машинаны кантип алам, үйдү каяктан алам дегендердин баардыгы булар биринчи кабатта жашаган адамдар. Ал эми экинчи кабатта жашаган адамдар, алар мен билем мага үйгө акча келет, мен билем мага машинага акча келет, мен билем мага саякатка акча келет деп ишеним менен жашаган адамдар, жана рахаттанган адамдар. Ар бир жашоосунун ар бир күнүнөн рахат алган адамдар. Биз канчалык рахаттанган сайын, биз канчалык ишенген сайын бизде керектүү адамдарды Кудайым жөнөтөт, керектүү адамдар менен жолугабыз. Да? Давайте сексуалдык энергия жөнүндө айтып берейин. Сексуалдык энергия жөнүндө айта турган болсок, булар биздин айымдардын, айрыкча айымдардын, мырзалардын деле сексуалдык энергиясы бар. Ал биздин денебизде кайсы жерде топтолгон? Денебизде киндиктен 4 эли ылдый жакта. Мисалы, акча деп айтсаңыздарчы. Акча деп жөн эле айтыңыздар. Просто эле. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Акча деп айтабыз. Просто эле акча. Сиздерде маткада кандай сезимдер пайда болду? Акча дегенде. И маткаңыздарды киндиктен 4 эли ылдый жакты басып көрүңүздөр. Акча деп айтыңыздар, просто эле акча деп айтыңыздар. Маткада кандай сезимдер пайда болду сиздерде? Айымдарда маткада, эркектерде 4 эли киндиктен 4 эли ылдый тарапты басыңыздар дагы, акча деп айтыңыздар. И именно ушул жерде кандай сезим пайда болгонун байкаңыздар. Катып калышы мүмкүн, катуу болуп да, же жагымдуу болушу мүмкүн, же ысышы мүмкүн да. Рахат, удовольствие, сонун. Акча деп туруп, именно оорушу мүмкүн да, катуу болуп калышы мүмкүн, жагымсыз болушу мүмкүн да. Именно ооругандарда да, жагымсыз болгондо, катуу болгондо, оорлошкондордо да жакпаган сезимдер болду. Демек, сиздин маткасы жокторчу дейт. Маткаңыз жок болгон менен маткаңыздын энергиясы калып калган да, энергетикалык оорду бар. Ал матканын бары жогунан көз каранды эмес. Жагымдуу сезим, катуу болду дейт да. Демек, сиздерде дал ошол сексуалдык энергияңыздар жабык. Сексуалдык энергия жабык, биз айымдар, дал ошол айымдар сексуалдык энергиябыз менен кабыл алабыз, жүрөгүбүз менен беребиз. Эркектер наоборот, жүрөгүнөн кабыл алат, именно сексуалдык энергия жактан берет да. Түртүү дейт меники да. Демек, сиздерде именно жагымсыз болгон адамдарда ооруду дейт. Көрдүңүздөрбү? Биздин денебиз аябай көп маалыматтарды алып жүрөт. Биз ушул нерсеге маани бербейбиз. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Мисалы, мен адамдар менен сүйлөшүп атканда, мен ичим ооруп кетти, колум ооруп кетти, мынтип кеттим десем, сиздер айтып атпайсыздарбы? Эмне көзүң ачыкпы деп? Нет. Просто биздин денебизде маалымат бар. Бири-бирибиз менен сүйлөшүп атканда дагы ошол маалыматтарды сезебиз. И ошондон эле диагностика кылып койсо болот да. Мисалы, сиз бирөө менен сүйлөшүп атканда ичиңиз оорушу мүмкүн. Демек, ал адамдын болу, сексуалдык блогу, же кандайдыр бир блогу бар экенин сезесиз. Мисалы, мен айтайын да сиздерге.
давайте үй алам дегендер бизде аябай көп экен да. Үй алам, машина алам дегендер. Үйү барлар машина деп жазыңыздар, эгерде кааласаңыздар. Азыр бул жакта 5-уровень эмне деп айтып атпайсыздарбы? Давайте 5-уровеньди сезебиз, хорошо? Баарыбыз тең сезимдерибизди, денебиздеги маалыматтарды окуйбуз азыр чогуу, хорошо? Сиздерге мен жаңы билим беришим керек да. Давайте. Үй деп айтыңыздар. Именно фокусуңуздарды мына жерде неме бар го, мына жерде тамак. Ушул тарапка коюңуздар, мына мүрү тарапка коюңуздар да, ушул тарапка фокусуңуздарды эки мүрүгө анан бул тарапка коюңуздар. Нет, бул жака жазып кереги жок. Просто эле үй деп айтыңыздар, көзүңүздөрдү жумуп, терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Эми үй деп айтыңыздар. Үй. Эгерде машина керек болсо, машина. Башка максатыңыздар болсо, ошол максатыңыздарды айтыңыздар. Айтыңыздар. И денеңиздердеги ушул тараптагы сезимдерге көңүл буруңуздар. Үй. Фокусту ушул жерге коебуз, бул жака. Же машина. Үй. Машина. Оорлошу мүмкүн, мисалы да. Оорлошуп кетиши мүмкүн, кадимгидей оор болушу мүмкүн, же оң тарап оорушу мүмкүн, же сол тарап оорушу мүмкүн. Кимде кандай сезимдер пайда болду? Терең дем алып, демиңизди чыгарып, просто эле үй деп айтыңыз. Же машина. Өзүңүздүн максатыңызды айтыңыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Үй. Машина. Бирөөнү айтыңыздар, же үй, же машина. Денеңиздердеги сезимдерди байкаңыздар. Сол тарабым ооруду деп атышат. Оор болуп аркам ысыды, жеңил сезим болду. Сол тарап ооруду дейт. Прям жүк болуп ооруган болушу мүмкүн. Оор болушу мүмкүн денеңиздер да. Демек, сезип аткандар да. 5-чи чакра бул биздин бул жакта мүрүгө коюңуздар деп атпаймынбы, фокусту да. Эгерде оор болгон болсо, демек сиздердин бул максатыңыздар көбүрөөк ата тараптан келген. Сол тарап болсо апа тараптан келген, оң тарап болсо ата тараптан келген. Мисалы, атаңызга тиешелүү үй менен байланышкан бир нерселер болушу мүмкүн. Же атаңыз үй сала албай калган, же атаңыз үй алсаң кызым жакшы болот эле, же балам жакшы болот эле деген болушу мүмкүн. Оң тарап болгон болсо, балким апаңыз көбүрөөк үй жөнүндө ызы чуу кылган, то есть үйдү көбүрөөк айткан да, же атаң үй салбайт, апаң тегинтпейт, атаң тегинтпейт деп ападан көбүрөөк үй жөнүндө уккан болушубуз мүмкүн да. Мейли ушу апам ушуну да атат, мен үй алайынчы дешибиз мүмкүн. Мындайча айтканда, үйдү өзүбүз үчүн эмес, же апабыз үчүн, же атабыз үчүн алып аткан болушубуз мүмкүн. Ушундай учурлар болду, өзүңүздөрдүкүн эстеңиздер. Мен кийин чоңойгондо үй алам апа сизге, анан сизге тигинтем, сизге мынтем деген болушубуз мүмкүн. Мындайча айтканда, максатыбыз өзүбүзгө эмес, сол тарап болсо апабызга, оң тарап болсо атабызга тиешелүү. Ошолор үчүн коюп жаткан болушубуз мүмкүн. Эми ушуну кайра байланыштырышыбыз керек да, өзүбүздүн блогубуз менен. Жүрөгүм түшүп ооруп калды дейт. Жүрөк тушум ооруп калды дейт да. Демек, кандайдыр бир бойлго, максатыңыз кандайдыр бир бойлго тиешелүү болушу мүмкүн да, жүрөгүңүз ооруган бойлго да. Именно үйгө кете турган энергия сиздин жүрөк ооруңуздагы, какой-то бир жашооңуздагы жүрөгүңүздү ооруткан ситуация ошол энергияны алып жаткан болушу мүмкүн. Ошол ситуацияны же бойлду алып кой беришиңиз керек. Менин папам үй алалы Бишкектен десе дейт. Да. Апам мынабайт, сол тарабым ооруп атат дейт да. Демек, бул апаңыз макул дебеген үчүн дагы сиз өзүңүзгө уруксат бере албайсыз да. Мен болбой койгом, папам ала алды десе дейт.
да ашказаныңыз ооруду демек айтылбаган сөздөрүңүз да бар. Көрдүңүздөр, бул психология да, өзүбүздүн максат менен иштеп эле абдан көп болдорубузду тапсак болот. Булардын бардыгы эмне? Албетте булардын бардыгы өзүңүздөр көргөндөй эле, булардын бардыгы билим. Билим алып атып эле ушулардын бардыгын үйрөнүп чыксаңыздар болот. Мисалы, талдоо чеберине келгенде, бизде азыркы учурда талдоо чеберинде 15 кыз окуйт. Ошол 15 кыз сүйлөшүп атып эле, бири-бири менен сүйлөшүп атып эле өздөрүнүн бири-биринин болдорун таап чыгышат. Элестеткиле. Алар мага окшогон эле мастер, мага окшогон эле билимдүү адамдар болуп чыгышат. Эмнеге? Анткени мен өзүм каяктан билим алсам талдоо чеберинде, ошол жака сиздерди жөнөтөм. Бирок мен сиздерди коштойм, өзүм үйрөтөм, өзүм дагы разбор жасап берем талдоо чеберинде, жана кураторлор дагы сиздерге разбор жасаганды үйрөтөт. Сиздер менен чогуу разбор жасашат да. Ким мастер разборов болгусу келет? Жазыңыздар, ким мастер разборов болгусу келет? Ким мендей билимди өзүнүн колуна алгысы келет дагы бир эле учурда өзүнүн жашоосуна билим, ошол билимин колдонуп. Мисалы, мен бүгүнкү күндө мына 21-жылдан бери эсептегенде өзүмө 1000 разбор жасап турмун. Элестеткиле. 1000 разборду бүгүн мен 5000 сомдон көбөйтүп атам. Нет, 5000 сомдон эмес да, бир разбор жок эле дегенде 5000, 10000 сом да. Мейли жаңы келген мастер разборов 5000 сомдон эле жасасын. Мейли 10000 сомдон жасасын. Ошондо деле элестеткиле. 5000 сомдон эсептегенде 5 миллион сом болот экен. 10.000 сомдон эсептегенде бир разборду 10 миллион сомдук разбор алып турмун мен өзүм эле. Элестетиңиздер. Ал мен эсимдеги эле 1000 разбор. Эсимде жогун эсептегенде деген 2000 болушу мүмкүн, 3000 болушу мүмкүн да, элестеткиле. Мен өзүм эле 5 миллиондук, 10 миллиондук разбор алып турмун. Өзүм жасаганмын, мастерлер жасаган да. Мен Америкада жашайм дейт. Мастер разбор болгум келет. Америкада жашайм. Вау, сизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө именно биздин академия дал ошол American Transformation Academy, International Academy деп Англияда катталган да. Каякта катталган эле? МММ кеткен жакта катталган, Америкада катталган биздин академия бүгүнкү күндө. Ошон үчүн сиздер үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк. Азыркы учурда биздин академия мастер разборов методиканы англис тилине, испан тилине, итальянскийге, анысына бизде азыр генералдык амбассадорлор ар түрдүү тил менен окуп атабыз да. Испаниядан келишти, Италиядан келишти да, Америкадан, Майамида катталган. Ар жактан келген үчүн англис тилине да которулуп атат. Италия, испан, ар түрдүү тилге. Мен кыргыз тилине которуп койгонмун. Кыргыз тилинде да окуй аласыздар бул методиканы, орус тилинде да окуй аласыздар, жакында англис тилинде да окуй аласыздар да. Аябай сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Бул методиканы прям дүйнөлүк уровеньге чыгарып атабыз да. Кечегиде барганда Инна Тилашинова менен жолуккан учурда аябай чоң пландарды түздүк. Буюрса алдыда дагы дүйнө жүзүнө дагы да кенен таратуу боюнча дагы анын үстүнөн дагы иштейбиз. Азыркы учурда бул жактан сүйлөшүп атабыз команда менен. Буюрса бул методика жакында дагы кеңейет да. Өзүңүзгө разбор кыласызбы? Өзүңүз да. Мен өзүм разбор кылам, кээде мастерге барам, кээде башкаларга разбор кылам. Ошондо элестетиңиздер. Мен өзүм эле 4 жылдын ичинде 10 миллион сомдук разбор жасап турмун. Сиздер дагы өзүңүздөргө 10 миллион сомдук разбор жасаганды каалайсыздар. Мен 10 000 сомдон эле эсептеп атам да. Так барыңыздар билесиздер, менин бир эле разборум 200 000 сом турат да. Жана мен элестетиңиздер, канчалаган адамдарга разбор кылдым. Канчалаган адамдар менен иштештим да. Мындайча айтканда, жеке разборлорду жасадым, жеке байланыш болбой калды. Кандай угулуп атам мен? Таап жашоомду оңдогум келет. Эң сонунда эгерде мен ушул методиканы окуп алсам, анда бүгүнкү күндө менин жашоом каякта болот эле, мен каякта болот элем деп бүгүн ойлонуп көрсөм, элестетиңиздер. Мен эгерде бул методикага келбегенимде, мына бүгүнкү күндө менде эмне деген результаттар бар. Жолдошум менен мамилем аябай жакшы деңгээлде, өзүм менен мамилем эң сонун деңгээлде, балдарым менен мамилем эң сонун деңгээлде да.
Жумушумда Кудайга шүгүр баары жакшы, ден соолугумда баары жакшы, сүйгөн жумушумду жасайм. Эң сонун мындайча айтканда мен бактылуумун деп айта алам. Да? Бирок именно благодаря ушул методикага. Эгерде ушул методика болбогондо деп аркага түрдүрөйүн, пленканы аркага түрдүрөйүн. 21-жыл. Мен бул методиканы апрель айында мага сунушташты, март айында сунушташты, мен албай койдум дейм. Мен алган жокмун, айттым, жок, бул методика кымбат экен. Мен окубайм, мен buncha акча төлөбөйм дедим. Дейин да, аркага пленканы аркага түрдүрөйүн. Дедим дагы окубай койдум дейин. Мен окуган жокмун. 150 миңди өзүмдөн аядым. Мен үчүн 150 миң аябай чоң акча, менин жашоомду аябай чоң нерсени чечет. 21-жылы мен үчүн 150 миң сом билимге арнаш деген аябай чындыгында чоң болчу. Мен силерди аябай жакшы түшүнөм да. Окуган жокмун дейин. Кеттим. Ошол учурдагы менин абалым кандай болчу? Күйөөм менен күндө эртең ажырашам деп жашаган аял болгом. Балдарымды күнөөлөп, уруп, мээси жоктор, айбандар, короче, мен силер үчүн таң аткандан кечиринге чейин иштеп атам. Силер болсо разы болбойсуңар деп элестеткиле. 9 жашар, 6 жашар, жок 6 жашар эмес. Да, 6 жашар, 4 жашар баламды, ушул кичинекей балдарды ушинтип урушат эле. Ошол кезде 21-жылы. 2 миллион карызым бар болчу. Ден соолугум 22-жылы ооруп калдым. Элестеткиле. Кудайга шүгүр бизнесим бар болчу, бирок жан дүйнөм ооруй берчи да. Андан эч кандай мындай рахат дегенди көрбөйт элем. Эми 21-жылы мен бул методиканы алган жокмун. Элестетейин, азыр өзүңүздөр да элестетиңиздер. Алган жоксуздар. Мен ал методиканы албаганда, мына бүгүнкү 21-жылы менин 25-жылы менин жашоом кандай болот эле? Мен сөзсүз түрдө күйөөм менен ажырашмакмын. Сөзсүз ажырашмакмын. Себеби дегенде уже могул жерге келип калган мамиле. Уже болбой калгам, чыдабай калгам да. Карыз болгондуктан ушунчалык жашоодон кыйналып, эмнеге адамдар карыз болот деп мен бирок ишенесиздер, бизнестен эч акча алчу эмесмин. Себеби дегенде мен таза иштегенди жакшы көрчүмүн. Бизнестен албай, бул жактан эле балдарымдын пособиясын алып, аны да бир нерсе кылып бир жакка салып ушундай эле каша кыла берчүмүн да. Ошондон карыз болгом да мен. Эми карыз болгон үчүн жашоомдон ушунчалык тойгом. Сөзсүз түрдө өзүмө жамандык кылышым мүмкүн эле. Балдарымды жемекмин, андан бетер жемекмин. Балдарымды элестеткиле, үй бүлөмдөн ажыраганым үчүн мен бир жашоону эмес, 3 баламдын жашоосун талкаламакмын. Үчөөнүн келечегин талкаламакмын. Тилим менен талкаламакмын. Колум менен талкаламакмын. Элестеткиле. 3 баламдын келечегин. Эртеңки күнүн колум менен өзүм отуруп алып, тилим менен сүйлөп, жаман сөз менен, колум менен талкалап салмак экенмин да, тарбиям менен. Элестеткиле, энем эмне кылат да? Күйөөмдү вообще жеп салсам керек. Ден соолугум 22-жылы оорудум да. Ал ден соолугум менен каяка барат элем, мен даже билбейм. Мындайча айтканда мен балким жок болмокмун. Балким болсом дагы бир адам болмокмун. Билбейм, бизнесим каяка барат эле, өнүгө эле же минуска кете элем, ал жагын даже айта албайм. Мындайча айтканда, жашоо деген такыр андай азыркы Заткан Жусупова болмок эмес да. Бүгүнкү күндө мен 1000 деген адамдарга ушул билимди берип келе жатам да. Ошол нерсе дагы жок болмок. Эми кайрадан аркага кетели. 21-жылга да билимди алдым, окудум. Туура 150 миң сом мага күчү оор болду, бирок ошого карабай алдым. Анын аркасынан дагы курс алдым, сексуалитени сатып алдым. Чындыгында ал акчаны мен оңой төлөгөн жокмун. Иштедим жанталашып. Разбор жасадым тынбай. Өзүмө разбор жасап аттым, мамилеге жасап аттым, балам менен болгон мамилеге жасап аттым, элдерге жасап аттым. Бир эле учурда өзүмө, бир эле учурда элге жасап атып, бүгүнкү күнү
эмне деген ийгиликтерди жарата алдым. Кудайга шүгүр, мамилем балдарым менен, өзүм менен, күйөөм менен да ден соолугум ар тараптан результатты жараттым. Эми элестетиңиздер. Билимдин жардамы менен кандай сонун ийгиликтерди жаратса болот. Ушундай сонун билимдерди албетте мен сиздерге бүгүнкү күнү талдоо чебери аркылуу сиздерге сунуштайм. Талдоо чебери мына уже башталды. Бүгүн 15-и да. Азыр биз сиздерге доступ беребиз, сабактарга доступ беребиз. Сиздер өз алдыңыздарча пока самостоятельно окуп баштайсыздар. Анан 1-майдан баштап уже сиздер менен мен разбор кылып баштайм. Жана кураторлор уже сопровождение кылып баштайт. Талдоо чеберинде менден бирден разбор аласыздар. Кайра мен өзүм карап туруп сиздерге разбор жасаганды үйрөтөм. Бизде кыздар азыркы учурда 3000 сомдон, 5000 сомдон уже разборлорду жасап атышат. Ал жактан башкаларга да кызмат кылып атышат, өздөрүнө да разбор жасап атышат. Кыргызча китептер бар азыр дейт. Кыргызча китептер бар, бирок кыргызча китептерде разборлор эч жакта берилген эмес. Разборлор именно академиянын өзүндө гана бар билимдер. Аны мен кыргызчага именно Инна Тляшунованын уруксаты менен которуп сиздерге даярдап койгом да. Мен келечегимди айта албайм. Мен мына бүгүнкү күнүмдө жашап атам, Кудайга шүгүр. Аркамдагы жашоомду айтып атпайм. Просто мен билимди алсам кандай болот элем, албасам кандай болот элем деп айтып атам да. Эми билимди алдым, бүгүнкү күндө эми ошол билимди сиздер алсаңыздар болот. Мен ушул эле билимдин жардамы менен Кудайга шүгүр балдарымдын келечегине, өзүмдүн келечегиме, өзүмдүн үй бүлөдөгү мамилеме токтобостон пайдамды, таасиримди тийгизип кете берем. Мындан ары менин максатым сиздерге ушул билимди берүү, талдоо чеберин берүү, сексуалити берүү. Талдоо чебери деген бул биздин жанагы 1-этаж жөнүндө. Аң сезимдин 1-кабаты деп атпайбызбы? Ошол аң сезимдин 1-кабатын ошол талдоо чебери менен жана тренажердун дагы 1-кабатындагы 1-кабаттагы программалар жөнүндө мындайча айтканда. Так, давайте мен азыр сиздерге айтып берейин дагы, анан разбор деп жазыңыздар. Азыр мен сиздерди разборго чакырам. Так, Инна Тляшунова деп биз ал жактан атайын алып барып кыргыздардын кийимин кийгизип, биздин кыргыздардын жүрөгүндө калсын деп ушундай кылып караңыздар. Бул жактан экрандан көрсөңүздөр болот да. Өзүм барып ошол жактан ушундай кыргыз кийимди алып кийгизип, командабыз менен карагыла атайын кемсел, белдемчи, шляпасы менен алып барып кийгиздик. Себеби дегенде ал жакта именно ушул айымдын сабактары берилген да, ушул айымдын академиясынын сабактары. Бул айымдын академиясынын сабактарына сиздерге доступ берилет жана мен дагы сиздер менен чогуу болом. Дубайдан сүрөттөрдү көрсөтөйүн сиздерге. Так, бул жакта выступление кылдык, выступать эттим. Чындыгында мен үчүн аябай прям чоң трансформация болду бул. Бул выступать эткеним. Разбор деп жаза бериңиздер. Азыр мен сиздерди разборго чакырам. Ал эми 1-кабат менен кантип иштейм, дайыма тынчсыздануу менен жашайм, ажырашуунун үстүндө жашайм, максатыма жетким келет, үй алгым келет деген айымдар болсо, азыр мен сиздерге бул жака дал ошол билимдер жөнүндө айтып берейин да. Себеби дегенде баалуу билимдер дайыма баалуу турат. Разбор деп жазыңыздар. Эң башкысы бул жакта сиздер академиянын өзүнөн сертификат аласыздар. Академиянын өзүнө экзамен тапшырасыздар, өзүнөн сертификат аласыздар.
трансформация именно ошол жак аркылуу болот. Так, давайте. Энергияны кантип көтөрүсө болот дейт. Общий разбор кылыңызчы акчага дейт. Общий кылганга мүмкүн эмес. Кантип кылам общий? Общий кылууга иштөө керек болот дагы. И аны кайра трансформация кылыш керек болот да. Мен бул жактан бир айымды чакырдым түз эфирге. Трансформация деген курс азыркы учурда түгөндү, то есть бүттү. 15 мына бүгүнкү күндөн баштап тренажер курсу башталды. Талдоо чебери курсу башталды жана сексуалити курсу башталды. 3 курс башталды жана амбассадорлук башталды. Эгерде сиз мен бул билимди аябай жакшы түшүндүм, мен бул билимди мына уже тренажерду окудум, трансформацияны окудум. Эми баардыгын ушул жакта эмне билим болсо баардыгын алгым келет. Жана мен дагы мастер болуп, мастерлерди чыгарам десеңиздер, анда амбассадорлукка келсеңиздер болот. Амбассадорлукта сиздер академияда эмне деген билим болсо бүт баардыгын ала аласыздар. Бүт баардыгын ала аласыздар. Амбассадорлукта. Эльмира Шарапова чыгыңыз, Эльмира Шарапова. Давайте разбор кылалы. Бир адамды карап отурабызбы дейт. Да, бир адамды карап отурганга туура келет. Бир адамды карап отурбайсыздар. Сиздер деле трансформация кыла берсеңиздер болот да, кандай кылып. Мисалы, азыр Эльмира Шарапова бул жакка чыкты. Сиздер өзүңүздөрдү менмин деп белгилеп аласыздар. Булайм, ушул менмин деп. Пожалуйста, экраныңызды өзүңүзгө каратыңыз. Мен ушулаймын деп белгилеп аласыз. То есть булайым менмин деп. Мисалы, мен азыр Эльмира Шарапова, мен Заткан Жусупова деп белгилеп алам дагы. Разбор болуп атканда Эльмира айымдын айтып аткан сөздөрүн мен деле кайталап айта берсем, менде деле трансформация боло берет. Экраныңызды өзүңүзгө каратыңыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Заткан айым кандайсыз? Келип алдыңыз. Жакшы, рахмат. Ачкыңызды. Жакшы, рахмат. Ачкыңызды алыңыз, Эльмира айым. Кандай запрос менен разбор деп жаздыңыз? Мен өзүмдүн сүйүктүү ишимди табайын деп. Сүйүктүү жумушуңузда? Сонун. Сизге эмне жагат бала чагыңыздан? Бала чагыңызда эмне жакчу? Бала чагымыз мен өзүм диктор болоюн деп ойлогом да. Артист болуп, диктор болоюн деп ойлогом да. Сонун. Артист болгуңуз келген, диктор болгуңуз келген, Үнүңүз жагат өзүңүзгө. Анан ата энем алып кетти. Ой, андай ошондой болчу эле, артистта болчу эле, андай болбойт, артисттерден кимдер болот деп ушундай кылган да магачы. Кандай кесипте окудуңуз? Мен мугалимдикти окугам. Ошол кезде Черненко деген секретарь болуп калып, анан мугалимдердин айлыгын көтөргөн да, анан апамдар мен өзүм торговый жакка барган, биринчи техникумду бүткөм. Анан болбой эле ошо мугалимдикке келе аякта торговыйда иштеп акчалардан да кыйналып каласың, анан растрата болосуң дешип, ушинтип анан мени мугалимдикке алып келишкен да. Азыркы учурда эмне жумушту каалайсыз? Эмнеден рахат аласыз? Азыркы жумушта ошо өзүм элдин алдында сүйлөп, мындай ырдап, же болбосо тигиндей эл менен болгонду каалайм да. Элдин арасында болгонду каалайм. Талдоо чебери, мисалы мен мастер разборовмун го 21-жылдан беричи. Сиз айткандай мага дагы дикторлук аябай керек болот да. Ооба. Элдин астына чыгам постоянно, үнүм постоянно чыгыш керек. Именно дикторлук менен дагы мен көп нерсени тартып алсам болот да. Жагымдуу болуш керек менин үнүм да. Туура сүйлөшүм керек, тамгаларды так айтышым керек. Айрыкча тренажердо деген, ал жакта деген мен атайын КТРК менен чогуу жазгандыктан, ал жакта мен аябай көптөгөн көнүгүүлөрдү, дикторлордун үндөрүн деп атып,
прям бул жактан үндөрдү чыгарып атып, немелерди жанагы немелерди салып алып сүйлөп, кечки жаңылмаштарды айтып атып, анан кийин жаздырам да тренажерлордучу. Мындайча айтканда, бул жакта дагы дикторлук азыркы учурда баардык жакта керек да. Аябай сонун нерсени каалайт экенсиң, ошого кандай аракеттерди кыласыз? Мен өзүм эме сиздин жаш өзөгүн окудум, трансформация 15-16 окудум, 17 да окудум. Тренажердун дагы 5-сине жазылдым, азыр кайра 4-тү да окугам. Анан 5-сине жазылдым. Эми барып ошо Кудай буюрса талдоо чеберин дагы окуйм деген ниеттерди жасап атам. Буюрса, Кудай кааласа. Да. Как раз талдоо чеберин окусаңыз, дикторлукту элдин астында сүйлөйсүз по-любому. Сиздин адамдарыңыз болот өзүңүздүн да. Ал болсо да сиздин кандайдыр бир максатыңызга, эл менен аралашкан максатыңызга жетесиз да. Ошо Сонун. мен сиздин ушу эме курстарга келип алып, анан окуп атып, ошо келди да эсиме, ушу мен бала чактагы максатым орундалып келатат окшойт деп ойлоп калдым да. Баягы Да, үнүңүздө чындыгында бар экен, жакшы нерсе. Ушуну өнүктүрүп кетсеңиз вообще сонун болмок экен да. ошо просто ата-энем убагында колдобой койгондуктан ушундай болуп калды го. Анан ал кезде дагы ошол убакта Конкретно бир учурду айтыңыз, сиз ушунчалык каалап даярдангансыз, бирок сизди колдобой коюшкан. Сиз үчүн ошо аябай больно болду. мен ошо 8-класс болсо керек, ошо 8-класста айткам да, ошо артист болуп бирок негизи мектепте мен ошо алып баруучу болуп, анан ырдап ошентип жүргөм да. Кукольный Сиз үчүн аябай театрларга жана. больно болгон учурду айтыңыз. Келиңиздер, Ошо айымдарыңыз жалап, баарыңыздар ушунчалык бир кесипти тандагансыздар, бала чагыңыздарда. ошо Бирок сиздерди 8-класста укпай ошондой оор коюшкан, болгон капа да, болгон мага эмес. айткан. Мен мисалы врач Деген. болгум келген. Бирок мени врач кылышкан эмес. Давайте баарыбыз тең азыр ошондой бир учурду эстейли. Себеби дегенде именно ошол өкүнүчүбүзгө аябай көп энергия кетет. Ооба, туура айтасыз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Ошол учурга барабыз азыр. 8-класс дедиңиз, 8-класс учуруңузга барыңыз. Барыңыздар тең ошол учурга барабыз. Сүйгөн жумушубузду табыш үчүн биз энергиябызды жумшабашыбыз керек, кереги жок жака. Капачылыкка, таарынычка жумшабашыбыз керек. Именно ошол учурга барабыз. Мен да азыр өзүмдүн 9-классты бүткөн жылы 10-класска өткөндө атам мени бир жака окууга жөнөтөм деп аябай жайлата прям жаттап даярдангам, бирок жай бүткөндөн кийин кайра мектепке жөнөтүп коюшкан да, окууга эмес. Мен азыр ошол учурду эстедим да. Мээнетим текке кеткен да менинчи. Жыпымда дагы ошондой нерселер көп болот да, өлө даярданам, бирок кийин мээнетим талаада эле калып калган учурлар көп болот да. Мен азыр ошону эстедим. Сиздер да ошондой бир учуруңуздарды эстеңиздер. Себеби ошондогу биздин күткөн үмүтүбүз акталбай калган да. И ошол биздин болжолубузда калып калган да, чыкпайчы. Бардыңызбы 8-классыңызга? Ооба, Көкүрөк. көкүрөгүм оор болуп турат да ошондой. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Ошол учурда кимди көрүп атасыз айланаңыздан? Мен азыр атамды күтүп отурганымды элестетип атам. Сизчи? Мен да атам келди эсиме. Бирок апам да ошо айткандары келет да. Апамдын дагы туруп алып. Экөө тең өздөрүнүн сөздөрүн айтканын элестетиңиз. Атаңыз эмне деп айтты? Атам айтат да, өзүнүн сүйгөн эмесине барсын дейт да. Бирок апам каршы болгон да. Апам Атаңыз айтат. өзүнүн сүйгөн кесибине барсын деп атат, апаңыз каршы болуп атат, Апам каршы болот. Аха. Ошондо азыр сиз кимге айткыңыз келип атат капачылыгыңызды? Мен апама айткым келип атат да, апама айткым келип. Азыр айтыңыз, давайте баарыңыздар азыр кимге капачылыгыңыздар болсо айтыңыздар. Сиз деле айта бериңиз.
Апа, сиз ошол убакта мага каршы болуп чыккансыз. Менин оюмду уккуңуз келген эмес. Менин каалаганымды сиз ошол кезде басып койгонсуз. Болушунча чыгарып айтыңыз. Мен сизге аябай капа болгом. Ошондо мен сизге аябай капа болгом. Мен ошондо сизге аябай капа болуп, таарынып, эмне үчүн мени колдобойт деп мен капа болгом аябайчы апа. Мени уккан эмессиз да. Сиз мени уккан эмессиз да, уккуңуз да келген эмес. Биз азыр баарыбыз тең сиздер менен каяка түшүп кеттик? Биринчи этажга түштүк. Мен кийин өзүмдүн окуган билимимден ырахат алган жокмун да. Алган жоксузбу? Потому что надо эле. Жок, мен бүттүм, бирок иштебей таштап кеттим да акыры. Элестетиңиз, 5 жылыңыз жөн эле текке эле кеткен. Ооба, Кесип менен иштеген жоксуз. жок. Эгерде өзүңүздү сүйгөн дикторлукка окутса, сиз азыр КТРКнын бир жылдызы боло элеңиз, же да башка жакка кете элеңиз, же сизге биз курска барап элек да. Ошонун аркасынан көп чоң акчаларды таба алмаксыз да, мындайча айтканда. Жок, эми өзүмдүн сүйгөн ишиммен ырахат алмакмын да. Ошону Да. сүйүп, Да, экинчи этажда жашамаксыз, биринчи этаждамыз. өзүмдүн эмемди Өмүр бою бермекмин. биринчи этажда жашадыңыз да сиз, туурабы? Ооба, туура ошондой Да, болду. эми терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Апа, мен азыр чоңойдум. Айтыңыздар, баарыбыз тең айтабыз. Апа, мен азыр чоңойдум. Же ата, мен азыр чоңойдум. Чоңойдум. Мындан ары Мындан ары өзүмдүн кесибим үчүн өзүмдүн кесибим үчүн жоопкерчиликти жоопкерчиликти сизге бергенимди токтотом. сизге бергенимди токтотом. Баарыңыздар тең айтыңыздар, Апа, мындан ары Апа, мындан ары өзүмдүн сүйүктүү жумушум үчүн жоопкерчиликти өзүмдүн сүйүктүү жумушум үчүн жоопкерчиликти өз колума алам. өз колума алам. Апа мага берген Апа мага берген тажрыйбаңыз үчүн, тажрыйбаңыз үчүн, сабагыңыз үчүн сабагыңыз үчүн чексиз ыраазымын. чексиз ыраазымын. Ушундай жолду басып өтүшүбүз керек болгон, баарыбыз тең. Ага биздин апабыз жардам бериш керек болгон. Мындайча айтканда, бул тагдыр болгон да. Ага биздин апабыз себепкер болгон. Ошон үчүн биз өзүбүздүн тагдырыбызды эмне кылабыз? Кабыл алабыз. Себеби биз тагдырыбызды кабыл албасак, биринчи этажда жашай беребиз. Тагдырыбызды кабыл алып, каяка кетебиз? Экинчи этажга чыгып кетишибиз керек да. Апа, мен сизге ыраазымын. Апабызга ыраазычылык айтабыз. Апа, мен сизге ыраазымын. Ата, мен сизге ыраазымын. Менин ушул убакка чейинки келген тажрыйбама ыраазымын дейбиз дагы. Ыраазычылыгыбыз менен апабызды коюп беребиз дагы. Эми алдыбыздан өзүбүздүн жасай бериңиздер. Элмира эже, сиз дагы жасаңыз. Алдыбыздан өзүбүздүн сүйүктүү жумушубузду көрөбүз. Мисалы, Элмира эже айтып атпайбы, мен диктор болгум келет деп. Демек, өзүнүн диктор болгонун, үнүнүн сонун болуп чыгып атканын, прям өзүнүн сүйүктүү жумушун жасап атканын элестетет. Сиздер өзүңүздөрдүн сүйүктүү жумушуңуздарды жасап атканыңыздар. Мисалы, мен врач болгум келген да. Бирок мени англис тилчи кылабыз дешкен. Кийин экономист кылышты, мындай ар жактан барып жүрүп отуруп кайра келип эле психология бул деле как врачтын бир направлениясы да. Кайра эле именно ошол направление, врачтын бир направлениясына түшүп калдым деп айтсам болот да. И мен азыр эмнени элестетем? Мен именно азыр өзүмдүн ак халат кийип алып, прям ак халат кийип алып, больнойлор менен иштеп, аябай моундай сүйүктүү жумушумду иштеп, прям мага жагып атат да. Прям ошол жакта иштеп жүргөнүмдү элестетем. Эмнеге? Мен ошону элестеткен сайын менин энергиям көтөрүлөт. Менин энергиям көтөрүлгөн сайын мен
сексуалдык энергиямды иштетип баштайм, андан өйдө кетем, мындайча айтканда аң сезимим 7 кабатка чейин менин энергиямды көтөрүп кетет. Чтобы менин энергиям минуска түшө бербеш үчүн да, 1 этажга түшө бербеш үчүн мен болушунча өзүмө жаккан, жүрөгүмө жаккан нерселерди элестетем. Болбой калган нерселерди ыраазычылыгымды айтып, ой берип, 1 этажга таштайм, калтырам. Демек, менин апам өзүнүн кесибин тапкан эмес. Балким атам кесибин тапкан эмес өзүнүн да. Алар балким ата энеси үчүн окуган, ата энеси үчүн жашаган. Мен алардын жашоосу кандай болсо ошондой кабыл алабыз баарыбыз тең. Ыраазычылыгыбыз менен апа сиздин жашооңузду кабыл алдым, ата ыраазычылыгы менен сиздин жашооңузду кабыл алдым. Мен өзүмө тиешелүү рахат алган жашоомо кеттим деп өзүбүздүн 2 этажыбызга көтөрүлүп кетебиз. Да? Келиңиздер, сиздерде кандай сезимдер болду? Бөлүшүңүздөр. Давайте сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Өзүңүздөрдүн сүйгөн кесиптериңиздерди элестетиңиздер. Аха. Да, уруксат бербей койгон дейт. Разборду жасадыңыздарбы? Разбордо кандай сезимдер болду сиздерде? Разбордогу сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Башым ооруду дейт, сүйүндүм дейт. Да, энергияңыздардын кадимкидей көтөрүлгөнүн, жагымдуу денеңиздерде жагымдуу сезимдер пайда болгонун сиз алдыңыздарбы да? Себеби дегенде биздин денебизде канчалык жагымдуу сезимдер болгон сайын биздин энергиябыз аң сезимибизден өйдөнү көздөй көтөрүлөт. Ычкында энергиябыз көбөйөт. Биз канчалык капа болуп, таарынып, тигиндей болду, мындай болду деген сайын ошончолук энергиябыз ылдый жакка түшүп кете берет. Хорошо? Азаматсыздар, жагымдуу сезим пайда болду. Ыйладым, эки алаканым ооруду. Ыйладым дейт. Азаматсыздар. Сонун. Баардык нерсеге шүгүр кылып жашаш керек деп ойлойм дейт. Шүгүр кылып жашайын десек деле, аракет кылсак деле, шүгүр кылбай эле кайра эле тескери жакка оюбуз бурулуп кете берсе, эмне кылабыз? Айткыңызчы. Жок, жагымдуу сезим болгон жокко дейт. Демек сиз трансформация жакшы түшүнө албаган болушуңуз мүмкүн. Это нормально. Өзүмө ишеним пайда болду. Сонун. Энергия көтөрүлгөнүн сездим. Азаматсыз. Сонун, да. Мечтать этчү эмесмин, эмнегедир. Да, мечтать этип жашашыбыз керек биз. Канчалык биз план кылган сайын да, канчалык биз кыялданган сайын ошончолук биз ошол кыялдарыбыз тез эле ишке ашат да. Анын үстүнө бирок иштешибиз керек. Так, давайте анда жерин айтып чыккам. Ошондо эжем үйгө келгенде мени шылдыңдап күлүп койгон. Ошондон кийин мен центр внимания болгонду каалабай калгам. Да, бул да сиздин болуңуз. Ошол болуңуз менен иштешиңиз керек. Азыр ал үчүн келиңиздер, дагы разбор деп жазыңыздар. Разбор кылабыз азыр. Разбор мамиле, разбор ден соолук деп өздөрүнүн запросуңуздарды айтып жазсаңыздар болот. Запрос айткан сайын ошончолук мага да түшүнүктүү болсун, Жазыңыздар. Талдоо чебери курсу жөнүндө бул жакта маалымат бар экен. Мен силерге талдоо чебери жөнүндө айтып коеюн бул жактан да. Талдоо чебери 2 ай онлайн окуйсуздар. Талдоо чеберинде оффлайн мен сиздер менен 4 жолу жолугам. Ал жакта фотосессияны биз сиздерге белек кылабыз. Жума сайын мен сиздерге жандуу разбор кылам онлайн. Жума сайын кураторлор менен онлайн разбор кыласыздар.
2 жумада бир Кундуз Таштанова менен Zoom сабак өтөт. Бардык курстарыбызга 1 жылга доступ берилет. Инна Тляшинованын мастер разборов курсуна 1 жылга доступ аласыздар. Инна Тляшинованын бизнес разборов курсуна доступ аласыздар. Жана менин дагы талдоо чебери бизнес разбор сабагыма 1 жылга доступ аласыздар. Бир курс эмес, талдоо чеберинде сиздер жана биз сиздер менен айтып аткан аң сезимдин 1-кабаты менен капачылык, таарыныч, мамиле, күнөөлүү сезим ушулар менен иштейсиздер. Максат менен да иштесеңиздер болот. Үй алам, машина алам дегендер боюнча да. Амбассадорлукта сиздер эмне сабак болсо бизде бүт баардык сабактарга доступ аласыздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай запрос менен чыктыңыз? Жакшы. Кандай запрос менен, кандай каалоо менен, каалоого разбор алгыңыз келет? Мага көрүнбөй жатат. Сүйлөй бериңиз. Мени угуп атасызбы? Сүйлөй бериңиз. Ооба. Кандай запроско разбор алгыңыз келет? Үй бүлө тууралуу. Күйөөм менен ажырашайын деп атам. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Эмнеге ажырашайын деп атасыз? Билбейм, мамилебиз эч болбой жатат. Хорошо. Сиздин каалаганыңыз эмне? Билбей атам. Эч нерсеге калуу да, эч нерсеге кызыгуу да, эч нерсе Атыңыз жок болуп атат. Роза. Розайым, менин 3 жыл мурунку, 4 жыл мурунку абалым сиздикиндей эле абал болчу да, 21-жылы мен ушу точно эле сиздей 3 балам менен всё, болду, бүт, ажырашам мен деп жашагам да. 3-4 жыл мурунку өзүмү көрүп атам да, азыр менчи отуруп алып. Сиздин эле абалыңызда болгом мен. Хорошо. Ажыраштыңыз, элестете бериңиз, мейли ажыраштыңыз. Жашооңузду кандай кылып элестетесиз? Билбейм, балдарым үчүн эле жашап. Жок, хорошо, Жашайм го деп. ажыраштыңыз. Жок, ажыраштыңыз, мейли, ажыраштыңыз. Жашооңузду кандай болуп өзгөрүп кетти, мейли. Жалгыз калдыңыз, 3 бала менен калдыңыз. Эмне өзгөрдү жашооңузда? Уруш талашы жок. Тынч жашап калам. Хорошо, дагы канча күн жашайсыз тынч? Билбейм. Дагы Балким жан кантип жан дүйнөм сактайсыз? Жан дүйнөңүз тынчып калат. Дагы жан дүйнөңүз тынчыйт, дагы күйөөңүз жан дүйнөңүздү тынчытпай атат, Ооба. Күйөөңүздү күнөөлөп атасыз. Жан дүйнөңүз тынчыбай айткан үчүн күйөөңүз күнөөлүү, туурабы? Ага деле күнөөнү койбойм, билбейм. Ким күнөөлүү анда? Өзүмдө да күнөө бар, ада деле. Бирок Жок, сиздин жан дүйнөңүз үчүн эмне үчүн сиздин күйөөңүз жооп бериш керек, айтыңызчы. кандай? Сиздин жан дүйнөңүздүн тынчтыгы үчүн эмне үчүн сиздин күйөөңүз жооп бериш керек? Ал сиздин жан дүйнөңүзгө кире албаса, же ал жакты көрө албаса, же сезе албаса, эмне үчүн сиздин күйөөңүздү күнөөлүү деп ойлойсуз? Канча жаштасыз? 28-темин. Балким уруш талаш болуп жатканданбы. То есть сүйбөй атат сизди, баалабай атат, Ооба. Хорошо, Розайым, сиз өзүңүздү сүйөсүзбү?
Өзүңүздү баалайсызбы сиз? Жок. Сиз өзүңүздү баалабасаңыз, сиз өзүңүздү сүйбөсөңүз, сиз өзүңүзгө көңүл бөлбөсөңүз, эзимен сиз чыгарып койгондой эле эч. өзүңүзгө караңыз, сиз өзүңүздү унутуп калган болсоңуз, ким сизди эстеш керек? Эмне үчүн сиз күйөөңүздү милдеттүү деп эсептейсиз? Күйөөңүзгө жоопкерчиликти полный бербешиңиз керек. Өзүңүздүн жан дүйнөңүз үчүн, өзүңүзгө болгон сүйүү үчүн, өзүңүздү баркташ үчүн ал сиздин өзүңүздүн ички дүйнөңүздө болуш керек. Ал болбосо, сиздеги болгон программаны эле күйөөңүз көрсөтө берет. Ал наоборот күйөөңүз айтат: Роза, өзүңдү сүй. Роза, өзүңө көңүл бөл. Роза, өзүңдү баала, баркта, жан дүйнөңдө тынчтык болуш керек деп сиздеги программаны көрсөтүп, мындайча айтканда сизге жардам берет. Сиз ошол көрсөткөн үчүн күйөөңүзгө ыраазычылык, ошондой мен айтам мисалы күйөөмчү. О Кудай, ошондой аял менен чыдап жашап жүргөн мен ойлогом да, мен күйөөмө чыдап жашап жүрөм депчи. Көрсө, өзүм менен иштегенден кийин, өзүмдө кашалардын баарын көргөндөн кийин, мен күйөөмө айттым да кийинчи: О Кудай, ушундай аял менен чыдап жашап жүргөн сага рахмат. Ой, кетпей ушу мени таштабай жашап жүргөнүңө рахмат. Мен болсо калп эле жатып алып ажыраша берем. Ни хрена мага чыдап жашап жүргөнүңө рахмат деп мен күйөөмө ыраазычылык айтам, ишенесизби? Так что ажырашканга шашылбаңыз. Себеби дегенде ажырашкан менен сиз эчтекени чечпейсиз. Сиз наоборот, жана мен башында айтып бергендей, бир адам эмес, 3 адамдын тагдырын талкалайсыз. Элестетиңиз, атасы жок, апасы жок бала эртеңки жашоосунда кандай жашоодо жашайт? Билбейсиз аны сиз. Сизге берилген ата-энелик милдетти талкалап атасыз, элестетиңиз. Анын ордуна эмне кылыш керек, Розайым? Бул жак менен иштеш керек, бул жак менен иштеш керек. Сиз окуп билим алыңыз, акчаны көзүңүздү жумуп табыңыз, окуңуз. Жарым бир жылдан кийин экөөбүз жолугалы айтыңыз: ой жаткан эже, мен жинди турбаймынбы? Көрсө мен жүп бүт жоопкерчиликти күйөөмө берип өзүм эле таптаса киши болуп отура берген турбаймынбы дейсиз. Мейлиби? Хорошо, сүйлөштүкпү? Ажырашканга шашылбайбыз эч качан. Биз эч качан ажырашпагыла дейбиз. Эмнеге? Анткени дүйнө минуска кетпеш керек. Сиз максатыңыз минуста болуп атат да. Мен күйөөм менен ажырашам деген бул уже эле минус. Сиз дүйнөнү минуска кетирем дедиңиз, 3 баланын атасы жок, 3 баланын энеси жок. Билбейсизби кайсы балаңыз кимде каларын? 3 баланын ата-энеси жок кылып атасыз, өзүңүз күйөөңүз жок калып атат, күйөөңүз аялы жок калып атат, 5 адамды минуска кетирип атасыз. Эртеңки күнү өсүп, өнүп, бактылуу болуп жыргап кете албайсыз, кыйынчылык менен. Ошон үчүн, пожалуйста, дүйнөнү минуска кетиргенге шашылбаңыз. Анын ордуна болушунча билим алыңыз, окуңуз, өсүңүз, ой жүгүртүүңүздү оңдоңуз. Жашооңузда күйөөңүз да эртеңки күнү сизге белектерди берип баштайт, жакшы көрүп, ой ушундай менин розам бар деп сүйүп баштайсыз, ишенесизби ушуга? Келет ошол күн, тез эле келет. Биринчи кезекте аялдар өзүбүздүн жүрөгүбүздү ачышыбыз керек, күйөөбүздү жакшы көрүш үчүн. Анан ой жүгүртүүбүздү оңдошубуз керек, жан дүйнөбүзгө тынчтык келтиришибиз керек. И биздеги болгон нерсени кайра күйөөбүз бизге окуп берет. Сүйлөштүкпү? Тренажерга келиңиз дагы күн түн дебей окуңуз, мейлиби? Пожалуйста, ажырашпаңыз. Мейлиби? Ажырашкан менен эчтеке чечпейсиз. Хорошо? Макул. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Дайымдар, ажырашкан менен эчтеке чечпейбиз. Мен Кудайыма чексиз шүгүр кылам, ушу 21-жылы ушул билимге келип, билим алып калганыма. Мен күйөөмө бүгүнкү күндө ачык эле айтам: ой рахмат. Ой, ушу мендей келесо менен жашап жүргөнүңө рахмат деп ачык эле айтам да. Мен точно эле Розайымдын кебетесин кийип эле отургам да. Ажырашам мен, ажырашсам эле тынч болуп калам. Ошондо ойлоптум да, балдарым ачка калабы, балдарым атасыз калат, мен күйөөсүз жок калам, күйөөм аял жок калат, ата-энемдин жашоосу эмне болот, деги эле жашоо эмне болот, вообще анчаны да ойлобойсуң го. Ушу ажырашсаң эле ушу дүйнөнүн баардыгын ажырашсаң эле жыргап кете тургандай сезиле берет.
каяктан ажырашканда еще проблема башталат да. Аха. Турецкий сериалбы? Турецкий сериалдарды көрсөңүздөр болот. Именно разбор жөнүндө. Ал жакта именно разбор жөнүндө аябай сонун түшүнүк берилген. Другая жизнь деген. Окусаңыздар, көрсөңүздөр болот. Аябай сонун. Да, давайте анда биз сиздер менен буюрса эртең дагы саат 8-де жолугалы. Эртең 16-сыбы? Эртең дагы практикаларды, эртең уже практикаларды жасатайын, эртең дагы разборлорду кылабыз. Эртең көрүшөбүз буюрса 16-сында. И уже эле тренажер курсуна келе берсеңиздер болот. Ал жакта 85 тренажер берилген. Баасы 17 000 сом. 85 тренажерду сиздер акчага өзүнчө, мамилеге өзүнчө, ден соолукка өзүнчө, предназначениеге өзүнчө берилген. И ал жактан окуп, талант ташып, сиз дагы келип окуп, мамиле боюнча тренажерлорду жасасаңыз, өзүңүздөгү блогтордон араласыз дагы, и сизге дагы аял табылат. Аялды табыш оп оңой, бизде кыздар аябай көп. Жалгыз келиндер бар деп биякта бир жигит жазып атат. Анан, конечно, сиз жөн эле келиндер менен таанышпастан бактылуу, өзүңүзгө ылайык эң сонун кыздар менен таанышып үйлөнсөңүз болот. Тренажер чындыгында сонун. Ал жакта сиздер мени тренажер кылып, практика кылып, трансформация кылып үйрөнөсүздөр. Ал жакта жума сайын мен сиздер менен суроо жоопко чыгам, и кураторлор менен дагы диагностика, мини разбор кыласыздар. Ал эми талдоо чеберимде жанагы биринчи кабаттагы таарыныч, күнөөлүү сезим, капачылык, үй алам, машина алам, ушундай максаттар менен иштейсиздер. И анан, конечно, биринчи уровеньде окугандан кийин экинчи уровеньге сексуалитиге, сексуалдык энергияны көтөрүү да, бактылуу болуу, бактылуу айым болуу, сүйүү, белек алуу, үй алуу, машина алуу, алар уже прям рахаттанып жүрүп эле акча тапканга үйрөнөсүздөр. Энергиябызды көтөрсөк, биздин энергиябызга акча келет. Хорошо? Ыраазымын барыңыздарга. Жакшы туруңуздар. Эртең буюрса сиздер менен жолугабыз. Ал эми курстар уже башталат, уже сабактар берилип баштайт. Ошондуктан эртегүндү кеч кылбай, уже эле жашооңуздарды өзүңүздөрдү тааныбаган деңгээлге чейин өзгөртүү үчүн бул жака комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар болот, же жеке катка номериңиздерди калтырып, курс боюнча маалымат алып, и талдоо чеберинен уже биз менен чогуу билим алып, сиздер дагы мастер болуңуздар деп чакырам. Жана тренажер курсуна чакырам. Жакшы туруңуздар.